Мен дагы илгери таксиде иштегенмин. Мен дагы түшүнөм силерди. Бияктан токтотуп коер. Дальше мен өзүм кетип калам деп туруп кеткен кези. Короче 260 сом 17 мүнөттө. Биринчи заказ бүгүнкү күнүн эсебинде саат 11 болду. Экинчи заказ түштү. Бул жакка Жамырчинова барат экенбиз. 4.96 рейтинг менен. Так. Бардыңыздарга жалпы жамаат ассаламу алейкум. Амансыңарбы, тынчсыңарбы, барсыңарбы? Деги бул жашоодо кандай жүрөсүңөр? Деп жана Ашкебей эки ушинтип чачат го. Ашкебей экенин стили менен учурашып коюнчу мен дагы. Так, чё там? Бүгүн 7 май. Ойлон кино тасмасынын премьерасы. Ардекен ар кайсы датанын, короче, ар кандай өзүнүн немеси бар го. Замашка барчы. Ассаламу алейкум жалпы жамаат. Таксиде чыккан мекендештер, агалар, эжелер, байкелер, карындаштар, инилер, туугандар. Бүгүн 7 май, буюрса четверг күн, жумушка чыккан кез. Баягы эле электро выкуп күнүнө 1800дөн айланып турган выкупта жүрөбүз. Первоначально взнос берилген. Ошол машина менен такси кылганча, выкупту жапканча жана жашоого акча табып жүргөн кездеги блог. Атым тынчтык болот. Кимде ким Яндекс Таксиге иштейин деп жаткан болгон болсо, мен силерге эксперт паркты сунуштуруп кетем. Кимде ким ушул паркка иштей турган болсо, силерди 3 түрлүү комиссия күтүп турат. Биринчи комиссия бул 2% ар бир заказдан, экинчи комиссия бул 4 сом ар бир заказдан, үчүнчү комиссия бул 55 сом суткасына. Мен ошол 55 сом суткасын иштейм. Биринчи заказдан 55 сом алат, бүттү, анан кийин уже албайт. Только Яндекс эле алат. Еще плюс бул эксперт паркта грузовойдон баштап курьерге чейин, экономдон баштап элитке чейин кошула турган тарифтер бар. Естественно, машина же тариф возможно болгон болсо, Кыргызстанда, Өзбекстанда, Мароккодо, Казакстанда, Россияда иштей турган реферальный ссылкасы бар. Ал деген нерсе кимде ким жумушка орношуп атканда сиздин досуңуз, сиздин атыңызды досумдан келдим деп иштеп туруп 55 заказ кылса, сизге 1000 сом салып берет. А сиз өзүңүздүн очередиңизде жумушка орношуп атканда блогерден алдым, блогерден билдим, кайсы блогер дегенде YouTube'дан, Тынчтык Go YouTube каналдан алдым деп туруп, мен жанагы реклама болгон пайдамды бир аз көтөргөнү сиздин салымыңыз кошулуп калат. Ошол үчүн ошондой кылган болсоңуз, мен аябай кубанычта болот элем. Так. Буйруса, номерлерди калтырып кетем, чалып, жазып кошула бересиңер. Вывод, мымыт, накы, берки деген темалар боюнча эч кандай оорчулук жок. Жанагындай официалдуу тилде сүйлөй эле, как она если сүйлөй эле. Буйруса, ошентип жумушту баштаган кез. Итак, бияка жетейин деп калдык. Азыр эми буну алабыз дагы, кеттик Жамырчиновага. Күн бүгүн ысык. Экинчи заказ, так, 9 мүнөттө 187 сом. Азыр мыяктан бир мас аял менен киши жолдун, жол кичинекей экен. Мыяк турат, ал жак өтөт. Айдаганда кайра аркага басып атпайбы? Бир аз сүзүрөп кеттим. Скорость низкий болчу, мындай удар болгон жок го. Түркү болду да. Ошондой, короче говоря, кийинки заказга кеттик. Кийинки заказ болсо Горгайга барат экенбиз. Ден Сяпинадан алып туруп Горгайга барат экенбиз. Погода мына өзүңөр көрүп тургандай эле. Душно болуп атат. 28 градус көрсөтүп атат. За бортом. Горгайга кеттик анан кийин. Ош базар. Так, келип калдык. 15-16 мүнөттө 197 сом. Жана Горгайга баргандан кийин телефон тартайын десем, телефон погодага ысып, жанагы температура көтөрүлүп кетип тартылбай калдым да. Анан Горгайга апарган бала, короче, ДТП болуп туруп скутер сүзүп кетиптир да. Ошону айтып берип атып, 250 миң бердим ошо скутердеги балага аркы берки дейт. Анан кийин аны таштап туруп, Ташрабаттан азыркы балдарды алып келатсам, булар дагы ошондой тема менен экен дейт. Эми айтып берген жок, бирок телефондо сүйлөшүп келатты да. Камридеги төртөө заявление жазгандардын аркы берки, короче, серьезный эле болуптур да. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Ушундай да биринин артынан бири токушнай пассажир болуп калат да. Азыр бул жактан азыр пассажир алып Горькийге барам эми. Эң башкысы Кудай сактасын өзү, негизичи мындай жамандыктардан эч ким баштан мындай түшпөсүн. Аябай эле мындай оор нерселер да. Эхей деп.
Так, менин пассажирим получается каяқта турат? Менин пассажирим турган жери бул жакта да көрсөтүп точкасы. Бирок мындай жерде өзү негизи остановкага койбой мындайраак жерге коюп коет эле, пассажирлердин көбү. Так, 17 мүнөттө келдик, 175 сомго. Кийинки заказ бара турган жерибиз Таш-дөбө. Так, ошоктун бияктан алат экенмин, кеттик. Так, ошентип 41 мүнөттө келдик, 590 сомго. Ну, немесе рейтинг көргөн 477 экен да. Неге 477 экен деп ойлонуп келатсам. Бутун чечип алып туруп, короче. Ботинка чечип туруп, тапчанга отургандай отурат экен да. Видно да, что эмечи. Постоянно ошондой кылганы. Ошого ошентип отуруп келди. Мен Таш-дөбөдө жүрөм, Таш-дөбөдө. Заказ чыгабы экен бияктан эми. Заказ чыкса жакшы болот эле. Кылам ол дерске кылып турмагы, каркастарын. Не деп коет эле ушуну? Беркиндей эме кылбай. Вечный да ушулар, Где-то bir жарым сааттай отурдум. Заказ жок. Обратно акырын кетип атам мен жолдон чыгып калабы деп. Ото жарым сааттан бери күтүп отуруп. Лучше акырындан жылы берейин деп жылып кетаткан кез. Ол жерде зарядка бар экен, автозарядка. Эх, деп, заказ ушинтип жок бүгүн, слабо. Ушу майрам күндөрү карата слабо болуп калды эми заказдар, походу. Заказ дагы деле жок, короче. Анан кийин могу жерге чейин келип туруп, мына перчик деген, мына камерага не болуп калган, билип баста. Мына перчик деген эмеге келип туруп шаурмасын жеп атам да. Бул жакта видеону монтаждап уже киргизип атам да. Короче, шаурмасы 210 сом экен. Ах эмес да. Болду, короче. Специялары мындай башкача экен. Жандай индийский специялар көп кошпойт го. Ошондой тамактар бар го, ошондой сыяктуу дамданат экен да. 210 сом экен. Бирок просто буга мен көптөн бери бияктан өткөн сайын ушул жакта перчик деген көрүп, аны башкача болсо керек деп ойдум, мен кирип көрдүм. Адашыптырмын, короче. Азыр могу видеону киргизип туруп дальше улантам. Мой районду өзгөртөйүн атам, короче. Мына жакта алып коюн, Таш-дөбөнү алып коюн атам. Таш-дөбө чөтө акыр күндөр жакпай баратат. 3 күндөн бери жаккатып атам. Мондай алып туруп ишиде окшойм, походу. Так, Азия Молго келип калдым. 229 сомго 15 мүнөттө. По делам койгон болчумун, больницага барыш керек болуп атат. Бир тууган чегим аппендицит болуп калып, ошого барып жолугуп коеюн. Чу деген ой менен по делам коюп кетип аткан кезим. Бул жака 2 машина алып келдик, Азия Молго. Могу алдыдагы Соната, анан кийин мен 2 семьяны алып келдик да, Азия Молго. Бул өзү билген жол менен келдим мына Соната. Мен навигатор менен келдим. Бирок өз бирдей келдик да. Жаңа бурулуп кеткен жолдору бар экен, ошого бурулуп кетти. Соната деп. Турут. Ач. Бульвар деп. Так, 10 мүнөттө келдик, 11 мүнөттө 159 сомго. Эми барып туруп, бул жака барыш керек. Так, могу жерде зарядка бар экен, карайынчы биринчи. Так. Промес жана чыгып алдым. Бияқта екен, Короче говоря, аппендицит болуп, алдырып атып, 2 күндөн бери жаткан кези. Ар кандай оорулар менен бияка келет дейт. Бирөөсүнүн колун болгаркага кесип кеткен дейт, бирөөсүнүн кол буту велосипедден чыгып, айрылып кеткен дейт. Кудайга шүгүр. Бирок ден соолук карагыла деп айтып калган кез ушул жерге келет экен да, башкачы.
Так, 10 минутта келдик, 176 сомго. Пока заказ жок. Райондо, короче, мен өзгөртүп алдым. Бияка барбай турган болуп жылдыйга, Нояк мээлде. Турган жерим ушул жер. Зарядка пока жетиштүү эле. Дагы бир 80 километр жүрсөм керек бул менен примерно. Анан зарядтайм да, толук. 40 минутта 720 сом. Менде бир суроо жарылып атат да. Ушул суроого мага конкретно бир жооп берип койгучу. Карышкырлар, таксист байкелер, мурдатан бери такси кылып жүргөндөр, таксинин тыысынан бери ийисине чейин дизелдеп койгондор. Мой райондо көп табасыңбы же обычный режимде көп табасыңбы? Кайсы режимде көбүрөөк тапканга возможность бар деп ойлойсуңар? Так, мен машина зарядка сайышым керек. Анан кийин уже потихонечку домой кое бериш керек окшойт го деп калдым да. Приоритет в такси на что влияет и как его увеличить дейт. Таксидеги приоритет эмнеге таасир этет жана аны кантип жогорулатса болот дейт. Бул эксперт парттын эмеси, советтер экен. Так, в принципе, ушул суроого эгерде кимде ким жооп болгон болсо жакшы болот болчу. Себеп дегенде мен мындай өзүмдүн анализ кылышым боюнча өзүмө ясно. Бирок анализге караганда жанагы уже көптөн бери практикага жүзүндө конкретный текшерип койгондор көп да. Ошолордун мнениясын уккум келип атат да. Ошол оюңарды айтып бөлүшүп койгула. Туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Жана 90, 80, 30, 20, 25, 70, 75, 80 деген номерлер кимге чыккан болсо, силер уттуңар деп эле. Буйрса туугандар, буйрса. Буйрса ошондой болот жакынкы күндөрдө. Ладно, барыңыздар ийгиликтүү, бир жолу чоң рахмат.